Нурпресстен жаңылыктар түрмөгө саламатсыздарбы? Ишенип койду Фархатты, Фархат циркти таркатты. Демекчи, жападан жалгыз көзгө басар Абубакир Изибаев атындагы циркибиздин көп жылдан бери жетекчиден бак ачылбай, жетимсиреп келе жаткандыгы баарыбызга маалым. Келген эле жетекчи мамлекеттин чөнтөгү менен өзүнүн чөнтөгүн алмаштырып, өздөрүн билип, өтүктөрүн төргөйлүп калчу жайлары бар. Нечен жылдап бүт өмүрлөрүн арена, манежге арнашкан жамаат айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман кейипин кийип кала беришүүдө. Мындай дегенибиз цирктин акыркы жетекчиси Фархат Бекмамбетовдагы тагдырына жазылган жердештеринин, классташтарынын, өкүл аталарынын аркасында өзү каалагандай доорду сүрдүбейм. Акыркы убакытта жамааттын каарына каларын, аягы жакшылык менен бүтпөсүн билген классташтары, жердештери аны өз эрки менен арыз жаздырып, кызматын тапшырып берүүнү мажбур etişken. Ошол эле учурда кар жаады, из басты методуна өттүбү белгисиз. Маданият министри Алтынбек Максутов мырзалыгын көрсөтүп, жамааттын каалоо, өтүнүчтөрүн, ой тилектерин уруп ойнобой, көп жылдардан бери ошол эле акырдан кирди чыкты болуп, даамооз тийип жүргөн 70-ти жекирип, 80-ине секирип калган Боронбаев Рыскулбек аксакалды такка отургузуп үлгүрдү. Рыскулбек аксакалыбыз бул кетүүсүндө өйдө жактан катуу тапшырма алып, жабылуу казан жабылуу бойдон ишти алып кете берүү багытын катуу карманып алгандай. Болбосо шымалана ишке киришип, жетимсиреп турган жамаатты бир туунун астына бириктирип, жаңыча шыпырып баштаса болмок. Жалтактаган жаш баладай болбой. Буга бир эле мисал, убагында Бекмамбетовдун орун басары болуп турганда Боронбаевдин баласынын досу, кесиби боюнча агроном Кубанычбеков Русланды цирктин көркөм жетекчиси кызматына кое коюп, бир уят болсо, анысы цирктин тамгасын түшүнбөй, акыры өз арызы менен кызматын таштап баса берип, 2 уят болгон жагдайы бар. Эми ошол атактуу агрономдун орду бошоп, эси келсе бээсин бер деп, өз ишин билген, өз тагдырын тобокелге салып, цирктин ашмалтайын чыгаргандарды коркпой, үрүкпөй ачыкка чыгарып келе жаткан. Кыргыздын желегин нечен жолу бөтөн эл, бөтөн жерде желбиреткен. Кыргызга аттын кашкасындай таанымал болгон Светлана Ашированы министрге цирктин көркөм жетекчилик кызматына көрсөтүүнүн ордуна бул аксакалыбыз аукцион уюмдаштырып жибергендей. Бул жерде маселе Аширова айым жөнүндө болуп жаткан жок. Негизи цирктеги акыбал аңгектен качсаң дөңгөккө деген баягы эле нукка түшүп, мурдагы эркул жетекчилердин эрдиктерин кайталап, баягы Байгожонун таягы дегенде болуп жатат. Сырттан көз салып турган адамга Маданият министри Алтынбек Максутовдун дагы ички ой тилектери, Боронбаевдин иш аракеттери жана оозу аркылуу ишке ашып жаткандай. Болбосо цирктеги көп жылдардан бери орун алып келе жаткан одоно мыйзам бузуулардан, кадрдык башаламандыктардан, жинди сууга жинегип алган жетекчилердин кылык жоруктарынан кабар жок дегенге бешиктеги бала деле ишенбесе керек. Баштаган журналисттик иликтөөбүздүн жыйынтыгында маданият тармагын жетектеген бир топ жетекчи сөрөйлөрдүн өнөрлөрү ортого чыкчудай болуп калды. Бул өнөр учурдагы директор Рыскулбек Боронбаевда дагы бар экендигин эмки чыгарылыштарыбызда сөз кылмакчыбыз. Буга чейин интернетке Золотые Епески пансионатынын жээгиндеги мушташтануулан 23 жаштагы таластык жигит каза болгону тууралуу маалымат тараган. Бул тууралуу маркумдун улуу агасы коомчулукка кайрылган. Милиция баланын талмасы кармап каза болгонун кабарлап, алгачкы кароодо маркумдун денесинен кыйноонун белгилери табылбаганын, ага биринчи жардам көрсөтүү учурунда тилин жутуп алганын байкадым деген кишинин сөзүн келтиришти. Маркумдун достору анын эч качан талма оорусу болбогонун белгилеп, тергөөнү акыйкат жүргүзүүнү талап кылышып, жакындары окуянын күбөлөрүн издеп жатышат. Ал эми жигиттин өлүмүнө байланыштырылган массалык мушташтын видеосу чындыкка дал келбей турганын милиция бөлүмүнө билдиришти. Кээ бир адамдардын соттук медициналык экспертизанын жүрүшү тууралуу түшүнүгү жок туруп, милиция окуяны жаап жашырып жатат дегендери дагы чындыкка дал келбейт деп айтылат маалыматта. Окуянын күбөлөрү аныкталып, суракка алынган. Бала эмнеден каза болгонун аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Мындан тышкары Ысык Көл районунун ички иштер бөлүмү маркумдун туугандарына күмөн саноо болбош үчүн ушундай эле экспертизаны Талас облустук соттук медициналык бюросунда дагы жүргүзүп көрүүнү сунуштаган. Алар буга макул болушту. Ишти президент Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алды. Ал укук коргоо органдарына ар тараптуу жана объективдүү тергөө жүргүзүүнү тапшырды.
Орусияда кыргыздардын катышуусунда өрөө учурган окуя биринин артынан бири чыкты. Москвада мас абалында баласын уруп жаткан кыргызстандык аял кармалды. Бул боюнча күбөлөр социалдык тармактарда билдиришти. Алардын айтымында окуя Хорошево Мневник районунда болгон. 8 жаштагы бала апасы экөө кыргызстандык экенин, Москвага көчүп келгенин, апасы көп ичерин, күн сайын чач кургаткычтын боосу менен сабай турганын айткан. Азыр 2014-жылы туулган бала Москвадагы социалдык реабилитацияга муктаж балдар үйүндө. Апасына карата административдик укук бузуу протоколу толтурулду. Ал эми ошол эле Россиянын Москва облусунун Димитров шаарында кыргыз аял киши колдуу болуп каза болду. Социалдык тармактарда 2 августта келинди балдарынын көзүнчө күйөөсү кызганычтан улам бычактап салганы тараган. Аял 1979-жылы туулган жана аны өлтүрүүгө шектелген күйөөсү 1978-жылы туулган. Экөө тең орус жарандыгын алган кыргызстандыктар. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маркумдун жакындарына керектүү консулдук жана юридикалык жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Айрым маалыматтарга караганда, жубайлардын 5 баласы бар. Учурда жашы жетелектери кризистик борборлорго жайгаштырылганы айтылууда. Бүгүн Кыргызстандын аймактарында күйүүчү майдын баасы 10 сомго төмөндөдү. Мунун себеби УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин чогулушта койгон талабы негиз болуп, өлкөдө дизелдин литри 63-64 сомго түшкөнү тууралуу маалымат алдык. Негизи бааларды көзөмөлгө алган монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бар. Бирок бул мекеме өз кызматын кандай аткарып жатат деген суроо туулат. Ташиевдин бир ооз сөзү менен дээрлик 10 сомго чейин арзандаган күйүүчү майдын баасын буга чейин көзөмөлгө алып койсо болбойт беле. Дегеле монополияга каршы кызматтын канчалык кереги бар эле деген суроо туулбай койбойт. Ысык көл облусунун Түп районунда 7 августта нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен коктуу колоттордон келген сел талды суу көчү корумду айылдарын каптаган. Селдин кесепетинен 92 турак үйдүн короолорун, жер төлөөлөрүн, ички чарбалык жолдорун жана айдоо талааларын суу каптаган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиргенде, аталган аймакка 100дөн ашык куткаруучу тартылган. Алар 5 топко бөлүнүп алып иштеп жатат. Мындан сырткары кырсык болгон аймакка кошумча техника дагы тартылган. Эскерте кетсек, буга чейин дагы Түп районунда 2 августта нөшөрлөп жааган жаандан кийин Кең суу жана Байзак айылдарында сел жүргөн. Эки кыштакта 50дөй үйдү топон суу каптаган. Кырсык айынан аталган айылдарда чарбалык жолдор жараксыз абалга келди. 7 августта түштөн кийин кыска мөөнөттө жаап өткөн жаандан кийин коктуу колоттордон сел суулар ашып, Талас облусунда дагы Бешташ жаратылыш паркынын 3 жерин каптаган. Ошондой эле Кара суу айылынын батыш тарабында Талас-Тараз унаа жолунун 81-чакырымын сел каптаган. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Facebook, Telegram'дан көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.